Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Саламатсыздарбы жалпы элим. Садыр Жапаров айткандай, жыргаганмын, жылкычы болгон жокмун дегендей. Мен да жыргаганмын, чыккан жокмун. Менин кайрылуум депутаттарга. Депутаттар бул мамлекетте биздин өлкөбүздө тынымсыз, мыздамсыз камоолор болуп жатат. Ошондой эле бул продукттардын баалары, ундун баалары асман чапчып кетти. Кыскасы бул биздин Кыргызстанда бул депутаттар иштейби же жокпу? Силер бир жолу эле жанагы неменин бийликтин өкүлдөрү болуп алдыңар. Элдин өкүлдөрү болгондон кийин элдин таламын неге талашпайсыңар? Ушунчалык адилетсиздик башкаруу башталып атат. Башкаруу менен башталды. Кандай жол бересиңер силер? Биз силерге кайрылабыз. Силерди биз шайлаганбыз. Эл шайлаган, эл өкүлдөрү деп. Мына элдин чөнтөгүнөн айлык алып отурасыңар. Ошону дагы аш болсун дегидей бир ыймандуураак аткарбайсыңарбы? Элдин көйгөйүн эмне үчүн элдин көйгөйүн укпайсыңар? Силер бийликтин көйгөйүн угуп калдыңар. Силер эмне үчүн ушундай кадамдарга барып атасыңар? Өзүңөрдүн ыйгарым укугуңарды жоготуп таштадыңар. Ушу сессияны көрүп отурабыз. Ушул Адахан Кимсанбаевич баарыңардан аппак болсо керек болсо. Ойлоңгулачы, мына Сатыбалдиев, Элмурза Сатыбалдиев, Балбак Төлөбаев, башкаңарды айтпай эле коеюн. Эң главный ушул экөөңөр ойлонбойсуңарбы? Силердин канча бизнесиңер бар? Канча мыйзамсыз иштерди жасадыңар? Канчалаган байлыгыңар бар? Ал эми Адахан Кимсанбаевичке салыштырмалуу Адахандын бир дагы магазини дүкөнү жок. Өзүңөр көрүп билип бүттүңөр, текшерип бүттүңөр. Мамлекетти жеп талкалаган болсо, ошол 270 метр жерди ушунчалык сатып берген болсо, байып жатып калбай билеби? Болбогон жалган жалалар менен камалып отурат. Срок годности өтсө дагы камап отурасыңар. 10 жыл, 14 жыл болду буга. 10 жыл өттү деп туруп, Акаевди эмне үчүн силер актап жибердиңер? Айткылачы. Акаевдин акталышка акысы жок болчу. Биринчи Акаев баштаган ушул немени кымбат ушундай коррупциялык иштерди, завод фабриканы талкалап, бардык колхоз совхоздорду жок кылып, малдарын жок кылып, субсидия кылган керек болсо ушул Акаев болчу. Үзөң куушту берип берген Акаев болчу. Эмне үчүн Акаевди соттобойсуңар? Үзөң куушту берип бердиң деп, баштасаңар биринчи башынан баштабайсыңарбы? Ушул керек болсо депутаттар силер күнөөлүүсүңөр. Бардыгын ратификациядан өткөргөн силер болосуңар. Чыккынчы силер болосуңар. Силерди чыккынчы деп, кылмышкер деп силерди апарып камаш керек. Таптаза адамдарды камап койбосун. Комиссияга бере албайт экенбиз деп өзүңөр коргой албагандан кийин өлүп эле калбайсыңарбы? Комиссия бизден чыкпайт экен деп Элмурза Сатыбалдиев отурат мекенчилдерден. Ата журт теги, аны айтпай эле коеюн кимдин партиясы экенин. Силер бир эле ушул Садыр Жапаров менен Ташиевден коруп калдыңар. Ташиев келип энеңердин тоюн көргөзсө болот го, титиреп калып атасыңар жөн эле. Араңарда Нуржигит Кадырбеков бар. Ушу эл үчүн иштеген. Жанар Акаев бар. Дастан Бекешев бар. Биз ошолорго ыраазыбыз. Не болсо дагы элдин таламын талашып жатышат. Эл үчүн иштегенден кийин, элдин өкүлү болгондон кийин, эмне үчүн элдин таламын талашпайсыңар? Бул кымбатчылык кокого жетип калды го. Биз чыгышка туура келип атат. Кемпирлерди камай баштагыла. Коркуткула. Биздин өлөрүбүз эле калды. Өлсөк ушу түрмөдөн өлөйлүк. Ушундай балдарыбыз ушинтип камап койду деп. Анан кийин энелердин каргышы каяка барат силерди? Ойлогулачы. Балдарыбыз сүйлөсө, балдарыбызды апарып камайсыңар. Кыздарыбыз сүйлөсө, кыздарыбызды апарып камайсыңар. Чындык каяка кетти? Чындыктын баарын түрмөгө камап койдуңар. Чындык эч качан өлбөйт. Чындык кайтып келет. Келгенде жаман болуп келет. Ошону бир ойлоп койгула. Силер ошол депутаттардын баардыгы тең
Ушул жалданма депутат болуп калдыңар. Элдер деле айтып атат го, жазып атат комментарияга. Жалданма, жетелеме болуп калдыңар силер. Ошол немени кемпирабадты ратификация менен өткөрдүңөр. Пансионаттарды ратификация менен өткөрдүңөр. Силер чыккынчысыңар. Силер эл үчүн иштебей калдыңар. Ушундай былтыртан бери камоолор күчөп атат. Оны бир дагы барып карап койбойсуңар, кабар алып койбойсуңар. Керек болсо Адахан Кимсанбаевич силерге муктаж эмес, силердин корооңорго муктаж эмес. Адахан Кимсанбаевичке эл муктаж, эл, карапайым эл муктаж. Баягы сөз убагында айтпасаң, сөз атасы өлөт деген кеп бар. Ошондук үчүн мына бул өкмөт бул таптак иштебей калды. Элдин жолунан кайыштырып атат. Толук эле ошол алы жеткен эле эл болуп калды. Мына Акылбек Жапаров, сен кеткиниң, кетпесең болбойт. Сен бул бийликти жок кыласың, кеткиниң. Эми кеткениңде жаман кетесиң. Айтып коеюн. Бир нерсе боло турган болсо, эми аялдын кийимин эмес, кемпирдин кийимин да кийип кача албай каласың. Ушуну бир бил. Ушунчалык кыйнадың. Базардагы бала чакабыздын, отурган бала чакабыздын ККМ-ПКМиңди чарып алдың. Ошону менен алар баштары айланып атат, эмне кылышты билбей. Эмне ошолорго орун салып берип койдуң беле? Же чөнтөктөрүнө акча берип койдуң беле? Же 5% акча берип койдуң беле, я? Алардын немесине, аларга бардык налогдорду кымбаттатып атасың. Алар да бала чакасын багып атат. Бизге окшогон кары картаңдарын багып атат. Налогдун бардык түрү кымбаттады. Бардык түрү. Койлорго чейин, малга чейин, жылкыга чейин салып бүттүң. Эми тоокко сал, итке сал, мышыкка сал. Сенин акылың ошого эле жетет. Сени Садыр Жапаров каяктан таап алган өзү окшоштуруп. Бир коррупционер адам кийинки ишке турганда дагы коррупционерлик кылат, сөзсүз. Ошону кандай билбейт экен билбейм. Эми келип 30 жылда ушул ойлоп тапканың ушул болдубу? Карасаң элде калыптыр, жайлоого салдың, жайлоодо да малдарын ушундай неме менен жайытка жая албай калышты карапайым адамдар. Ошол эле байлар жайып атат. Ошон үчүн Акылбек Жапаров, сен кеткиниң, бардың, кашалаштырдың. Балдарыбыз тынчаман иштегидей болсун. Не глобус, маркет, супермаркеттерде иштеш керекпи? Чоң ондой чоң нерсени салыш үчүн чоң акча керек экен. Биздин немелер, ошолор депутаттардыкы, министрлердики керек болсо. Ошол глобус менен маркет, супермаркеттер ошолордуку болот. Карапайым адам кантип жашаш керек, Сал ошолорго көбүрөөк. Мына депутаттар көрдүңөрбү Акылбек Жапаровду? Эч качан Акылбек Жапаровду силер тизгиндей албайсыңар. Керек болсо силер тизгиндешиңер керек болчу. Ар бир сөзүн, ар бир кадамын элге каршы кандай мыйзамдар чыгып атат, ошолорду тизгиндешиңер керек. Анын ордуна мына Кытайдан келген 32 немени 32 договорду по-моему жарымын колдоп койдуңар. Силердики жабык ишик артында болуп атат. Жабык. Элге ачык болуш керек. Элге ачык көргөзүшүңөр керек. Ошо уурусуңар да, уурулууңар үчүн ошо эшикти, жабык эшикти карап атасыңар. Силер элдин атынан карап атасыңар. Ошон үчүн элге ачык жасашыңар керек болчу. Көргөзүшүңөр керек эле. Мына протокол мынандай, ушуну эмне кылайлык деп. Кудай билет, Кытайга канча жерде өткөрө бергениңер. Тарыхта силерде депутат болгон эмес. Силерде бийликте болгон эмес. 2 жылда, 5 жылда, 15 жылда эметкен жылда иштеген президенттерден ашып түштүңөр, ашып.
бала чакаңар менен, Кудай сөөктөрүңөр менен, тууган уруктарыңар менен, бажаларыңар менен, досторуңар менен бүт кыландыш бүттү бардыгы. Мына карапайым элдер билбей атабызбы? Биз угуп эле атабыз. Кече немен Төрөбаев деген бар. Төрөбаев Ундун немеси, барону. Ошол депутаттар көп ошондой. Ун чыгарышат бардыгы. Гектар жерлерди ошолор алган. Айдап аябай жүктөп алсаңар керек буудайды. Эми кымбаттатып сатабыз деп. Казакстандан келди деп. Ошону силер ошону бүт Казакстандын печатын, Казакстандын бүт штамптарын баспай жаныңар жокпу? Бардыгы жасалма болуп атпайбы? Ушул жерде эле жасалып атпайбы? Анан кийин ошону баары басып чыгарып, мына Казакстандан келди дейсиңер да, эл ишенет силерге. Элди кандай бир жыл мурун камсыздап кое албайсыңар? Мына бул дагы кимдин шалакы